14 bab. Сүйүп мажнун болуу жана анын каада салты жөнүндө. Уулум, не карлыкка бел байлап турганда, не жаштыкта сүйүүгө чалынып, башыңды жоготпогонго аракет кыл. Бирок сүйүп калсаң, ага баш отуң менен берилбе жана жүрөгүңдү махабат оюндарына биротоло арнаба. Анткени дил ышкысына баш ийүү акылы жоктун энчиси. Алың жетсе азырынча сүйүүдөн сактан. Себеби сүйүүгө берилүү балеге жакындатат, өзгөчө картайганда жана жокчулук кезде. Бир жыл махабат рахатына мас болуу, бир күн көрүшпөй калып санаага батып кыйналганга арзыбайт эмеспи? Анткени махабат таттуу кыйналуу болгону менен баштан аяк азап да, жүрөк түйшүгү да, балекет да. Ошон үчүн сүйүүгө азгырылып, эсиңди жоготкондон сактан. Дегеним себеби акыл эстүү адамдар сүйүүгө азгырылбайт. Кимдир бирөөнү бир көргөндөн эле сүйүп калуу акылга сыйбаган иш эмеспи? А дегенде көз көрөт, анан жүрөк жактырат. Жүрөк каалагандан кийин гана табиятың сулууну эңсей баштайт жана жолугууну күзөйт. Эгер сен бар ышкыңды жүрөгүңө баш ийдирчү же жүрөгүңдү ышкыга багындырчу болсоң, ошондо сүйгөнүңдү экинчи ирет көрүүнүн амалын издей баштайсың. Экинчи жолу жолуккандан ага деген ышкы сүйүү экесе артат жана жүрөктүн күсөөсү чегин билбей сен үчүнчү жолку жолугуунун айласын ойлоп түйшүккө батасың. Үчүнчү жолу көргөндөн кийин сулууга тил бүтүп сүйлөйт, айткан сөзүңө жооп кайрыйт. Ошондо эшек качты, чылбырын ала качты, жип жоголду. Ушундан кийин карманам десең да жүрөгүң алеп-челеп болуп сага баш ийбей калат. Күн өткөн сайын жүрөгүңдүн кыйналганы токтобой күчөйт да сүйүүгө аргасыз багынасың. Эгер сен жаныңа тынчтык бербеген биринчи эле жолугушууда акылыңды жоготпой, жүрөктү ойноктотпой башкара калсаң, сүйгөнүңдүн ысмын унута баштайсың да башка ишке алаксып, ышкыңды суутасың жана аны менен кайра жолугууну көксөбөй каласың. Ошондо бир жума бою азапка түшүп, сүйгөнүң экинчи эсиңе келбей аны тез эле унутасың. Бирок бул ар бир эле адамдын эрке жетчү иши эмес, муну акылы тунуккан адам жасай алат. Мен азыр айткандай кыраакы жана акыл эстүү адам башын жоготуп сүйүүгө азгырылбайт. Непада андай адам махабатка кабылса, акыл эсин таразалап, андан коргоно алат, анткени сүйүү илдет. Мат И. Захария оорулардын аныктамасы деген эмгегинде сүйүүнүн дартына токтолуп, анын дубасы үзбөй орозо кармоо, оор жүк көтөрүү, алыс жолду басуу, тынбай иштөө жана көңүл ачуу экенин жазат. Эгер сен кимдир бирөөнү сүйүп калсаң, алдыда болчу жолугушууну ойлоп жүрөгүң толкуйт. Аны мен ар бир адам менен боло турган кубулуш деп эсептейм. Абу Саид бул хайыр адамга 4 нерсе зарурат экенин айткан. Биринчи бир сындырым нан, экинчи жупуну кийим, үчүнчү эски там, төртүнчү сүйгөн дос. Бул нерселер ар бир адамга ченине жана даражасына ылайык азбы көппү керек. Бирок бир мажнун достук башка, сүйүү башка деп ырдаганы менен сүйүшкөн адамдын эч кимисинде бактылуу мүнөтү болбойт. Эй, сулуу, жүрөгүмө бүлүк салган оттой сүйүүң мен үчүн бал, жалбырттаган жалындын жаңгырахат бергенин көрдүң беле? Билгин, достук ар качан адамды бактылуу кылат, ал эми сүйүүдөн ар качан бактысыз болушат. Эгер сен жаш кезиңде сүйүү менен рахаттанууну кааласаң, анын кечиримдүү дечи. Анткени кимдир бирөө сени сүйүүгө элеп-желеп болуп жүргөнүңдү байкаса, жашта деп коет. Карыганда сүйүп калбаганга аракет кыл. Себеби кары адамга эч кандай кечирим болбойт. Эгер сен кайрылышары жок бир карып болсоң, сага жеңил болмок. А эгер сен падыша же улгайган абышка болсоң, сүйүү жөнүндө ойлобо жана жүрөгүңдөн эч кимге орун бербе. Себеби падышага сүйүү оюнун ойноо өтө оор жүк болот. Икая. Чоң атамдын доорунда Шамсал маалиге Бухарада бир соодагердин гулямын 2000 динарга сатып алса болот деген кабар келет. Бул кабарды
Ахмат Саади эмирге угузганда ал Гуламды сатып келүүнү буйруйт. Ахмат Саади Бухарага барып кул саткан соодагерди таап, Гуламга 1200 динар төлөп, аны курганга алып келет. Эмир Гуламды көрөр менен жактырып, кол аарчучу чачык бергич кылып дайындайт. Ошентип эмир колун жууганда Гулам чачыкты берип турчу болот. Арадан анча убакыт өтөт. Bir günü эмир колун жуугандан жанагы Гулам ага чачыкты сунат. Эмир колунун суусун кургата аарчып бүтсө да чачыкты колунан чыгарбай, Гуламды суктана тигилип карап турат. Гуламга эмирдин көзү түшүп калган экен. Ал бир нече күн өткөндөн кийин Уазири Абул Аббас Ганыга мен жана Гуламга эркиндик бердим жана баланча кыштакты тартуу кылдым. Парман жаз жана Гулам үй бүлөлүү болуусу үчүн кайсы бир шаардык адамдын кызына үйлөнтүп кой. Гулам бетине сакал бүткөндө тез мага келсин деп айтыптыр. Абул Аббас Ганым эмирге кайрылып, Жаангердин эрки, эгер Жаангер туура тапса, малайына бул айткан сөзүнүн маанисин түшүндүрүп берсин деп өтүнөт. Ошондо эмир, бүгүн жашы 70-тен ашкан падыша сүйүүгө азгырылып, күнүк окуя болду. Мен 70 жашта аттагандайын теңдессиз улуг Алланын кулдарын сактап, аскерлердин жана өлкө букаралардын камын көрүшүм керек. Эгер мен сүйүп калсам, не кудурети күчтүү Алладан, не элден кечирим болбойт деген экен. Рас, жаш жигит эмне жасабасын баары кечиримдүү, бирок сүйүүгө тез азгырылбаш керек. Канчалык жаш болбогун мамлекетке зыян тийгизбеш үчүн акыл эстүү, салабаттуу саясатчы болгонго аракет кыл. Икая. Газна шаарында Султан Масуддун оң Гулямы болуп, ону тең султандын покчочулары экен. Алардын ичинен Нуш деген аттуу Гулямды султан аябай жакшы көрөт. Султан белек берсе, эч бир Гулямды бөлбөй, баарына бирдей белек жасагандыктан султандын сүйгөнү ким экенин эч ким билбейт. Ортодон дагы 5 жыл өтөт. Лекин бир да кул, бир да малай султан кимди жакшы көргөнүнө көздөрү жетпейт. Bir günü sultan, atam Ayazga bergen Ikta menen Mayanага Nuş деген үчүн парман бергиле дейт. Ошондо гана сарайдагылар султандын оң Гулямдын ичинен Nuş дегенге ымаласы ысык экенин билишет. Эми уулум, сага мунун баарын айтканымдан кийин кокус бирөөгө ашык болуп калсаң, менин бул айткан кеңешимди унутуп коеруңду билем. Ошон үчүн сага кара адамдарча ыр окуп берейин. Болгун келсе борумунан алып мээр, болуш керек Азра менен Бамиктей. Ким алардай боло албаса арамза, ким алардай сүйө албаса маңыз жел. Мен минтип айтканым менен бул 4 сабырды туура таппа. Сүйбөгөнгө аракеттен, непада сүйчү болсоң сүйүүгө татыктуу бирөөнү тап. Мажнунга Птолемей жана Платондой даанышман болуунун кереги жок. Бирок бир аз да болсо акыл эстүү болгон адеп. Ал сүйгөнүң Жусуптун уулу Жакыптай сулуу болбой турганын мен билем. Ошентсе да анда бирөөлөрдүн оозун жапканга жана сени актаганга жарагандай сүлкүлдөгөн келбети болуш лазим. Себеби адамдар бири-биринин кемчилигин чукуп, ушактаганын эч качан токтотушпайт. Бир адамдан сенде кемчилигиң барбы деп сураса, ал жок деп жооп берет. Анда сенин кемчилигиңди таап билчүлөр барбы десе, андайлар толтура дептир. Ошондага, демек сенин артыңан башка адамдарга караганда көп жаман кеп айтышат экен деп айтышкан экен. Бирок конокко барганда сүйгөнүңдү өзүң менен кош ала барба. Эгер өзүң менен кош ала барчу болсоң, бөтөн адамдардын алдында аны менен көп алектенбе жана үйрүлүп түшүп көңүл бурба. Аны эч ким жеп койбойт. Элдин баары эле аны сага көрүнгөндөй сулуу дешет деп ойлобо. Бир акын айткан: бүт баарына сулуумун деп турусуң, баарына эмес мага гана сулуусуң. Сүйгөнүң сага адамзатта жок сулуу болуп көрүнгөнү менен башкалар үчүн желмооз кейпинде көрүнүшү этимал. Үлпөттө отурганда сүйгөнүңө мөмө жемиштерди жегин деп тынбай бере бербе. Маанаң кандай деп сураба. Саат сайын пайда зыянсыз сөздөрдү кулагына шыбырап сүйлөбө. Адамдар ага эмне айтканыңды баамдап билишет.